Бүгін ас спортшылардың саны көп, қонаққа келген. Францияның ең елі белгілі ресторандардың бірінде айвағында популярды аш спортшылардың бірі Қалыс Жақыпов студиябызда бош кезінде ырдап тұрады. Саламатсыз ба? Ассаламу алейкум. Сізді аш спортшыға тәрбиелейсіз. Қайрелі қайтылар бейі. Мұрдақысында не олды меле? Мұрдақысында UFC-де мұшташқан мұшкер болчумун, спортчу болчумун. Келісіңіз тайы? Алмаштырып тұрам, баттан алмаштырып тұрады екенсіз. Бирок бош убагыңызда ырдағаныңызды такыр койбойт экенсиз да. Талант творчылардың бірі студиябызда, ардактуу көрүүчүлөр, маегибизде дал ушул мырза менен улантабыз. Дароо эле акыркы актуалдуу болгон жаңылыктардан баштайлы. Кече жакында Жалал Абадта, Ош шаарында концерттик кечеге баш багып келдиңиздер. Кудайберди Айтбосуновдун жеке концерти болуп өттү. Ошол тууралуу айтып өтүңүзчү. Абдан жакшы бир сапар менен барып келдик Ош шаарына, түштүк жергесине. Жалал Абад Ош шаарында өттү, концерт абдан жогорку деңгээлде мыкты өттү десем болот. Концерт аябай сонун болду. Өзүнүн жакшы бир көрөрмандардын колдоосу менен коштолду десем болот. Биринчи жолу барып концерттерде ырдап келдим мен, өзүм жеке өзүм айтайын. Абдан жакшы колдошту. Ал жакта дагы көп көрөрмандарыбыз бар экен. Ошол сүйүнттү. Анан дагы Кудай буйрса, андай сапарлар менен дагы көп чыгабыз. Канча күн жүрдүңөр ал жакта? Ал жакта жалпы жонунан 4 күн жүрдүк. Анан 2 күн концерт болду. Ал жакта дагы бир эфирлерге чыктык. Ошо. Айтор жакшы болот. Жакшы болду сонун. Өзүңүздүн жашооңузда, карьераңызда эмнелер болуп атат, эмнелер менен бөлүшө аласыздар? Жакында эле ошол буга чейин жалгыз иштеп келген болсом, мындан ары Кудай буйрса чоң бир өзүмдүн ар бир ийгиликтүү инсандын артында бир чоң команда турат экен да. Анан ошондуктан бир продюсер менен иштешейин деп көптөн бери издеп жүргөм, жакшы ылайыктуу продюсер. Анан ошо Лютфила Бусурманкулу деген азыр көптөгөн жаш таланттарды чыгарып келатат. Ошол байкеме кайрылып, анан кайрылсам ал дагы ылайыктуу, анан бала издеп жүргөн экен. Анан Тил табыштыңар. Тил табыштык. Анан мага да кызыгып жүрүптүр. Үнүң жагат. Ушундай сага кызыгып жүргөм деп өзүнүн сөздөрүн айтып кетти. Анан экөөбүздүн сүйлөшүүбүздөн кийин анан Кудай буйрса иштешип баштадык. Жакшы азыр. Ал эми ушундай суроо болсун, биздей музыка жагында мына сабатсыз адамдардын катарын толуктайбыз да бизчи. Продюсер менен иштешкен. Кечирип кой. Продюсер менен иштешкен менен өзүңүз жеке иштегендин айырмасы эмнеде? Мындай так фактылар менен айтып берсең. Бардыгын өзүң чуркайсың, эгерде өзүң иштесең. Сүйлөшүүлөрдү мисалы тойлор болуп калабы, же болбосо кандайдыр бир концерттер болобу, бүт баарын өзүң сүйлөшөсүң да. Ал эми продюсер болсо сен жөн эле ырдайсың, болду. Чакырган жерлерге ырдайсың, эчтеке кылбайсың да. Бирок атайын коюлган акча дагы продюсерге төлөнөт. Бүт бардыгы ошол продюсер аркылуу сүйлөшүлөт да. Демек ырчылыкка толук түрдө киришсеңиз болот экен да. Жумуштардын баарын продюсер өзү аткарып. Бул аябай жеңил бир четинен. Жумуштарды аткарып жүрүп ырчылыкка да көңүл бура албайт. Негизи ойлочумун мен, жалгыз эле иштейм го деп. Бирок анан баары бир ийгиликтүү болуш үчүн, чоң бийиктиктерди багындырыш үчүн ошо бир иштеш керек экен да, артыңда бир чоң команда болуш керек экен. Ошондуктан продюсер менен иштешип калдык. Сиз ошондо негизи шоу бизнеске аралашканыңызга канча жыл болуп калды? Кичинекей кезимен баштап ырдайм, 2 класстан 7 класска чейин ырдап, анан орто жолдон бир 7-8 жыл тыныгуу болду. Анан кайрадан сахнага аттанып, сахнада ырдап жүргөнүмө 1 жылдын жүзү болуп калды. Профессионалдык түрдө деп айтабыз. Негизи өмүр бою роддомдон баштап эле деп айтып койсок жаңылышпайбыз. Буга чейин дагы бул суроолорду бердик. Бул суроо негизи бергенден тажабайбыз. Көрөрмандардан дагы ушул суроону узатып алыш деген өтүнүчтөр бар. Өтүнүчтөр, суранычтар келет. Жеке жашоодо эмне болуп атат? Жеке жашоодо эчтеке деле болбой эле, кадимкидей эле, сиздердикиндей эле. Анан ошол ырга болгон кызыгуум абдан күчөп атат азыркы учурда. Абдан көп ырларды жаздырып, клиптерди пландап атабыз. Анан жакын арада бир белгилүү
ошол эжебиз менен дуэт жаздырдык. Кудай буюрса алдыңкы аралыктарда, алдыңкы күндөрү чыгат. Анан окуп атабыз. Ошо иштеп атабыз. Ошо менен эле сиз уктап атасыңарбы? Уктай элекмин ошо. Азыр чын эле уктай элекпиз. Ошо Ошко баргандан ошо келгенге чейин жакшы деле уктай элекмин. Анан көчө дагы өздүк майрам болуп кичине. Кечөө сиздики. Көчө менин өздүк майрам болгон. Куттуктайбыз. Куттуктайбыз, Рахмат. туулган күнүңүз менен өтүп кеткен. Ошо Бул сиздики. рахмат, ала кетем. Анан майрамдап анан таң атпай эфирге келдик. Оштон дагы ушундай болот да. Таң атканга чейин жүрүп атып, эфирлерде, кандайдыр бир концерттерде даярданып, ошентип уктай элекмин. Айтор, демек жумуштун артынан жумуш. Бул аябай жакшы нерсе. Үйдө жок дегенде бекер жүргөнчө бекер иште дейт го. Андыктан жумуш болгону жакшы. Негизи өзүңүздү келечекте кандай форматта ырчы көрөсүз? Балким азыркы бир ырчыларга салыштырмалуу мен момундай боло алам же мындай же өзүңүздүн бир жеке образыңызды ойлоп жүргөн чагыңыз. Азыр ошонун үстүнө иштеп атабыз. Кандай чыксак, мындан ары Калыс Жакыпов кандай ырчы болсо, анан продюсер менен иштешкенден кийин өзгөрүш керек деген максатта ошонун үстүнөн изденип, ошонун үстүнөн иштеп атабыз азыр. Кудай буюрса, жакынкы аралыктарда кандай чыгам, балким сырткы келбетим же чачым өзгөрүп кетеби, же ошо клиптерим өзгөрөбү, же ырдаган ырларым өзгөрөбү, же ошол үнүмдү кичине башкачараак кылып ырдайбызбы, аны Кудай буюрса убакыт көргөзөт. Ырларыңыз өзгөргөндө, мисалы сизден хип-хоп, рэп күтө алышыбыз мүмкүнбү дегендей бир суроо. Буга чейин той жанрындагы ырларды ырдабаган болсом, балким той жанрындагы ырларга көбүрөөк басым жасап, же болбосо рэп аткарып, ар кандай, ар түрдүү. Ооба, туура айтасыз. Биз сизди мындай ар кандай лирикалык чыгармаларды, сүйүү жаатындагы же болбосо туулган күн дегендериңизди жакшы билебиз. Ошолор айтор көрөрмандарыңыз үчүн чыгарчуңуз да буга чейинчи. Ал эми той жаатка өтөбүзбү дегендин сыры эмнеде болду экен? Бул дагы коммерциялык кызмат максаттабы? Албетте, ырчы болгондон кийин, мисалы азыр той аябай актуалдуу болуп калбадыбы? Анан ырчы болгондон кийин, мисалы бизге доход ошол тараптан келет да, көбүнчө ошол жактан басым жасап, ырчылар ошол жактан акча табышат да. Анан неге болбосун? Мен дагы ошол тармакта, ошол жаатта ырлар жаздырып, тойлорго чакырып алсак. Неге дегенде, тойлорго чакырыш үчүн сен ырларың болуш керек да, той жаатындагы. Анан азыр мындай болуп калбадыбы? Сен аябай таанымал болсоң, сени тойго чакырат да. А эгерде таанылбасаң, чакырбайт. Анан тойдун деле азыр уяту жок. Ошондуктан ага деле басым жасап ырларды чыгарыш керек. Туура айтасыз, абдан жакшы. Жана мындай суроо жаралды. Сиз ырчылыкта расыл айтканда роддомдон бери жүрөм деген сыяктуу өзүңүздүн оюңузду айттыңыз. Өзүңүздү ырчы болгондон сырткары кайсы кесиптин ээси катары көрөт элеңиз? Мен кичинекей кезимде ошол ырчылыкты эмес, журналистика тарабына кызыкчумун. Неге дегенде ошол школдон, мектептен кандайдыр бир иш-чараларды алып барып ошентип жүрчүмүн. Анан чоңойгондон кийин оюмдун баары түп тамырынан бери өзгөрүп кетти. Ырчылык абдан кызыгуум күчөп, анан ырчылыкты эле тандап, ошол ырчылык жактан кеттим десем болот. Кудай буюрса, балким эми алдыңкы күндөрү журналистика тарабында эле, балким. Мен даярдап койгон суроолорумду бере алайынчы. Бул баягы бала кезде анкета толтуруп жүрчү эмеспи? Ошондой ошого байланыштуу суроолор бар. Болгону өзүңүзгө жаккан табитиңиздеги жоопторду тузата берсеңиз болот. Калыс Жакыповдун жакшы көргөн тамагы? Манты. Кечинде уктаардан алдын тамактанасызбы? Тамактанам. Бир күндө канча саат уктайсыз? 7 саатка чейин. 7 саатка чейин уктайсыз. Китеп окуйсузбу, кино көрөсүзбү, эмнеге кызыгасыз? Аккордеон колмусу менен ырданга кызыгам. Аспаптарды ойногонго. Акыркы көргөн киноңуз? Кино көрө элекмин чын эле. Көптөн бери унутуп калдым кайсы. Кудалар деген жакында ошонун жабык көрсөтүүсүнө барып келдик. Ошол эң акыркы көргөн кино. Сиздин экинчи сүйүктүү жарыңыз кандай болушу керек? Мындай болуш керек деп деле талап койбойм. Эми Кудай өзүм кандай болсом ошого жараша бир инсан жубай берсе керек деп ойлойм. Ортоңуздарда болгон жаш аралык канча болуш керек? 3-4 жаш. Кичүү болуш керек. Кичүү болуш керек.
Келечекке койгон 2 же 3 планыңыз карьераңыздан сырткары? Үлгүлүү уул, үлгүлүү ата. Үйлүлөңүз экен, жана өзүңүздүн үйлүлөңүз экен. Абдан жакшы. Афоризмдегидей жаңырды. Анан калса так мындай суроолорго так жооптор болду го дейм, мындай нерсе бизде чанда гана кездешет. Ооба, туура айтасыз. Киного тартылам деген ойлор барбы? Бар. Кудай буюрса чакыруулар болсо тартылабыз. Кайсыл образды жаратсам дейсиз? Аябай сүйүп калган баланын ролун аткарсам болот да. Романтик. Романтика. Ошол. Бир ушул тема аябай актуалдуу болот, Абдан актуалдуу. Түрк же Корей сериалдарын көрдүңүз беле? Көрөсүзбү? Түрк сериалын көргөм. 9-чу, бир 8 классымда Güney Güzey деген. Ошол эң акыркы түрк сериалы. Жана акыркы суроо, күйөрмандарга эмне каалап кетет элеңиз? Күйөрмандарга ыраазычылык билдирип кетем. Орушпасын. Ошо биздин чыгармаларыбызды угуп жүрө беришсин. Аман болушсун. Аман Ден болушсун, соолукта болушсун. Негизи жеке турмуш дегенде же болбосо жана үлгүлүү ата деп калдыңыз. Ошондо дагы бир суроо жаралат экен. Сиз өзүңүздү азыркы учурда сиздин болочок жубайыңызга мындай кайрылуу болсун да, сиз аны билбейсиз ким экенин, туурабы? Балким сизди көрүп жатат сыналгы аркылуу. Балким билесиз, туурабы? Ооба. Айтор ошол адамга кайрылуу болсун. Сиз кандай кожоюнсуз, сиз кандай адамсыз өзүңүздү сүрөттөп, өзүңүздү мындай болочок жубай катары айтып өтсөңүз. Жолдош катары. Негизи бат жиним келет, анан эгерде көрүп аткан болсо мен болочокто жубайым анан бат 5 мүнөттө жиним келет. Бат эле жиним келет бир нерсе болгондочу, анан бирок бат эле жазылып кетет да. Анан ошондой учурларда жакшы мен түшүнүп 5 мүнөт чыдап койсоң, баары жакшы болуп кетет. Калган 23 саат 55 мүнөт баары жакшы болот дейсизби? Эң башкы көйгөй ушул окшойт сизде. Жиним аябай бат келет, анан кээ бир адамдар менен ошон үчүн эрте урушуп кетем да. Анан жиним бат келгендиктен, бирок 5 мүнөттөн кийин эле бат эле жазылып кетет. Анан бирөөгө дагы көп таарына бербейм. Андыктан мен дагы айтып өтөйүнчү дагы бир жолу. Калсын жинне тиймегиле да койсун. Күмүш сырга дейин. Эгерде сиз Калыс Жакыповдун болочок жубайы болсоңуз, бизге айтпай койду, балким сүйлөшкөн кызы бар. Силерге эле окшош деп койду. Мен мисалы үчүн үй бүлөлүүмүн. Сен болсо жүрөгүң бош. Ошондо кимибизге окшош болуп жатат деп мен аябай ойлонуп отурдум да. Мейли, ар бир адамдын өзүнүн жеке ою, баягы айтат эмеспи, бакыт, тынчтыкты талап кылат депчи. Туура. Кандай учур болбосун, сизге чоң рахмат. Эфирибиз дагы аягына жетип калыптыр. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз бизге? Кыргызстан деген жакында жаңы чыгардым, жаздырдым. Ошону аткарып берейин. Патриоттук чыгарма. Ооба. Чоң рахмат сизге да. Төрүбүзгө. Силерге ыраазычылык. Жүрөгүбүздө ар дайым атам экен болуш керек. Байдулла Сарнагоев жазгандай, баягы эне тилин билбеген эне тилде ашап сөккүм келет деген саптар бар. Айтор тилибизди, элин сүйүп жарытпайт, туура айтасың. Тилибизди, каады салтыбызды, түп тамыр менен бүт баарын кийинки муунга өткөрүп берчү бизбиз, жаштарбыз. Айтор патриот бололу. Далышындай чыгарма. Жакшы жыйынтадыңбы? Сон жыйынтыктадым. Негизи патриот болуу үчүн мына ушундай азыр Калыс Жакыпов аткарып берем деп тургандай чыгармаларды угуп турсак дагы ичибиздеги ошол сезим өзгөчө бир ойгонуп, өрчүндөйт десек дагы жаңылышпайбыз. Жүрөгүбүздө Кыргызстан болсун. Ал биз сиздер менен коштошобузбу, жок коштошпойбузбу? Коштошолубу? Ооба. Жакшы калыңыздар. 3 саат бою сиздер менен чогуу болдук. Расул жана мен Айтурган. Коштошпойлу койлубу? Макул, көрүшкөнчө дейли. Жакшы.